Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы падышалык Россиядагы улуу реформалар жана пайдаланылбай калган мүмкүнчүлүктөр. Сабактын планы: Россиядагы крепостнойлук укуктун жоюлушу. 1861-жылдагы 19 февралындагы реформаны дыйкандардын кабыл алышы. 19-кылымдын 60-70-жылдарындагы реформалар. Революциячыл народниктик агымдын идеологиясы жана тажрыйбасы. Россиядагы бейкут жылдар. Коомдук саясий турмуш жана жумушчу кыймыл. Россиядагы крепостнойлук укуктун жоюлушу. Крым согушунда Россиянын жеңилиши мамлекеттеги ички кризисти көрсөттү. 1856-жылы Париж тынчтык келишими реформаларды жүргүзүүгө түрттү. 1861-жылы 19 февралда падыша Александр II крепостнойлук укуктун жоюлушу жөнүндө манифестке жана крепостнойлук көз карандылыктан бошонгон дыйкандар жөнүндө жоболорго кол койгон. Натыйжада дыйкандар жеке керт башынын эркиндигине ээ болушкан. Дыйкандар жерди сатып алуу үчүн мамлекет аларга сатып алуучу сумманын 75-80% өлчөмүндөгү 49 жылдык суда берген. 1861-жылдын 19 февралындагы реформаны дыйкандардын кабыл алышы. 1861-жылдын 19 февралындагы реформа дыйкандардын катуу каршылыгына дуушар болгон. Өзгөчө Волга боюндагы жана Украинадагы дыйкандар кыймылы кеңири жайылган. Реформа жүргүзүлгөнү менен крепостнойлук мамилелердин сакталып калышынан улам публицист Писарев нигилизмди, башкача айтканда курулай тана берүүчүлүктү кеңири жайылткан. 1861-жылы Чернышевский жана Серно-Сословичтер түзгөн Жер жана эркиндик коому бүткүл Россиялык уюмга айлана алган жок. 19-кылымдын 60-70-жылдарындагы реформалар. Негизинен 3 реформа жүргүзүлгөн. Биринчиси — земстволук реформалар. Уездик жана губерниялык аймактарга бөлүнгөн. Экинчиси — сот реформасы. Сот өзүнчө болгон, адвокатура, присяжныйлар өзүнчө болгон. Үчүнчүсү — аскердик реформа. Рекруттук система жоюлган. Жалпы аскердик милдеткердик киргизилген. Революциячыл народниктик агым. 19-кылымдын 70-жылдарында революциячыл элчил идеология тарала баштаган. Максаты капитализмди аттап өтүү менен социалдык жана адилеттүү коомду, башкача айтканда социализмди орнотуу болгон. Народниктик кыймылда 3 негизги багыт болгон. Пропагандалык багыт. Лидери Лавров. Козголоңчул багыт. Лидери Бакунин. Кутумчул багыт. Лидери Ткачев. Народниктердин иш-аракеттери. 1874-жылы революциячыл жаштар элге баруу кыймылын башташкан, бирок жыйынтык болгон эмес. Народниктер ал жакка олтурукташа баштаган. 1876-жылы народниктер Жер жана эркиндик уюмун түзүшкөн. 1879-жылы Жер жана эркиндик уюму экиге бөлүнгөн. Биринчиси — Плеханов жетектеген айылдыктар Карачик уюмдары. Экинчиси — Желябов, Перовская баштаган Эл-Эрке уюму. Максаты падышаны өлтүрүү болгон. 1880-жылы падыша жогорку тейлөө комиссиясын түзүп, башына граф Лорис Меликов дайындалган. 1881-жылы 1-мартта падыша Александр II Гриневскийдин бомбасынан каза тапкан. Россиядагы бейкут жылдар мезгили. 1881-жылы апрелде император Александр III Синоддун обер-прокурору Победоносцев жазган жеке бийликтин козголгустугу жөнүндө манифестке кол койгон. 1885-жылы түзүлгөн дворяндык жер банкы дворянды колдогон. 1890-жылы губерниялык жана земстволук мекемелер жөнүндө жобо кабыл алынган. Падышалык бийлик 80-жылдары соттогу маалыматтуулукту алып таштап, присяжныйлардын мүлктүк жана билимдүүлүк цензи жогорулатылган.
Башкача айтканда, окуттуулар жана жогорку билимдүүлөр гана иштөө укугуна ээ болуп калган. Падыша улуу князьдарды кыңк эттирбей башкарып турган, анын мезгили күңүрттөнгөн көмүрдөй турмуш деген атка конгон. Коомдук саясий турмуш жана жумушчу кыймылы. Марксизмдин пайда болушу Россиядагы коомдук турмушта маанилүү окуя болгон. 1883-жылы Женевада Плеханов эмгекти боштондукка чыгаруу тобун түзгөн. Петербургда Благоевдин социал-демократиялык тобу түзүлгөн. 1886-жылы Орехово-Зуеводогу Морозовдун Николь мануфактурасында иш таштоо болгон. 1886-жылы жумушка жалдануу жана жумуштан бошонуу, айып төлөтүүлөр жөнүндө фабрикалык мыйзам чыгарылган. Үйгө тапшырма боюнча суроолор. Александр экинчинин доору эмне үчүн улуу реформалар доору деп аталган? 19-кылымдын 50-60-жылдарындагы кайра куруу жана маалымдык эмнеден көрүнгөн? Крепостнойлук укук качан жана кандайча жоюлган? Александр үчүнчүнүн ишиндеги кайсы фактылардан бийликтин жогорку башкаруучусу үчүн билимдин жетишсиздигин көрүүгө болот? Императордук титулга кандай өзгөртүүлөр киргизилген жана эмне үчүн?